Бүгүнкү күндүн орчундуу жаңылыктар топтомунан кыскача тааныштырабыз. Садыр Жапаровдун жээни болом кеңешчисимин деп президенттин атын жаманган 2 адам кармалды. Россиянын Ленинград облусунда кафе өрттөнүп 5 кыргызстандык жабыркады. Мүрзөөгө эстелик коюунун эрежелери бекиди. Орусияда кыргызстандык кыз полицияга 100 000 рубль сунуштаганы үчүн кармалды. Узак кезектен элдин аягы көрүнбөйт. Улуттук госпиталдагы көрүнүш. Садыр Жапаровдун жээни болом кеңешчисимин деп президенттин атын жаманган 2 адам кармалды. УКМК тарабынан жүргүзүлүп жаткан иш-чаралардын алкагында өлкө жетекчилигин жана башка адамдардын атын жамынып, өзгөчө ири өлчөмдөгү кезектеги акча каражатын пара катары талап кылуу фактысы аныкталып, бөгөт коюлду. Тактап айтканда, жаран өзүнү президенттин кеңешчиси жана жээни катары тааныштырып, баасы 50 миллион сомго жакын көмүр кенин чет элдик компаниянын менчигине өткөрүп берүүнү талап кылгандыгы аныкталган. Болбосо укук коргоо органдарындагы байланыштарынан пайдаланып, көмүр кенин ээсин кармоону уюштурууну көздөгөн. Ошол эле учурда ар кандай маселелерди чечүү үчүн өлкө жетекчилиги менен жеке тааныштыгын, үй бүлөлүк байланыштарын жамынып жүргөн. Россиянын Ленинград облусунда кафе өрттөнүп 5 кыргызстандык жабыркады. Өрт 16 февралда Усть-Луга айылындагы кафеден чыккан. Кыргызстандыктар ар түрдүү даражадагы күйүк алышкан. Тышкы иштер министрлигинин айтымында 3 мекендешке биринчи медициналык жардам көрсөтүлүп, амбулатордук дарыланууга чыккан. Ал эми 2 ооруканага жөнөтүлгөн. Өрт боюнча кылмыш иши козголду. Булак Спутник KG. Президент болуп туруп, ушул жерге колуман келет эле. Бир эмес 2 этаж кылып күмбөз салып койсом болот эле. Мүрзөөгө эстелик коюунун эрежелери бекиди. Кыргызстанда гранит жана мрамордон жасалган мүрзөө таштарын орнотууга тыюу салынды. Министрлер кабинетинин төрагасы Адылбек Касмалиев сөөгү коюунун жаңы эрежелерин камтыган документке кол койду. Бул эрежелердин сакталышы Курулуш министрлиги, жазаларды аткаруу мамлекеттик кызматы, мамлекеттик кызмат жана жергиликтүү өз алдынча башкаруу боюнча мамлекеттик агенттиги көзөмөлдөйт. Мүрзөө таштарын орнотуу үчүн гранит жана мрамордон тышкары асыл таштарды жана люкс металл тосмолорду колдонууга болбойт. Эстелик 0,7 метрден жогору болбошу керек. Тосмолор жыгачтан же металлдан жасалган жупуну конструкцияларды колдонсо болот. Мүрзөө ташындагы жазуулар так жана аты жөнү, фамилиясы, туулган жана өлгөн жылы көрсөтүлүшү керек. Диний символдорду колдонсо болот. Жаңы эрежелер динине, социалдык абалына, расасына жана жынсына, улутуна карабастан баардыгына тиешелүү. Булак Арча медиа. Дагы бир топ жерлерде билесиңер, күмбөз салып таштаган. Келген жерде элеп, мына бир 2 этаж үйдөй өзү. Территориясы эле баягы ээлеген жери. Анан ал жер иштегенге баягы пайдасын алып келбейт, иштеткенге. Өмүр бою ошо ойдон калып калат. Анан ошо мен президент башым менен кылбагандан кийин ошо айылдагы бир кара чай, кара нан жеп отурган үй бүлө дагы кылбаш керек да. Бул кеп ал ысырапкорчулук деле эмес кеп. Эң негизгиси баягы шарият боюнча. Мына араб өлкөлөрүнө сиз көп барып келесиз. Мына мен деле бир нече жолу барып баарын көрүп келдим. Туурабы? Туура. Ал адамды коюп эле укмуш адамды деле, тим эле тиги ал адам абдан сыйлуу адам болсо деле алып барып эле эл катары коюп туруп эле бир табличканы жазып туруп эле сайып коет экен. Болду, бүттү. Урматтуу мекендештер, өзүңүздөргө белгилүү болгондой, Москва шаарында рейдтер, массалык кармоолор күч алууда. Андыктан документи жок жүрүүдөн абайлаңыз. Эң башкысы официалдуу адамдарга кайрылыңыздар. Таза регистрация мыйзамдуу түрдө даярдайбыз. Мөөнөт өтүп кетсе, базадан чыгып кетсе, Сахаровага карточка, ДМС, ИНН, СНИЛС, ОМС, медкарта, трудовой договор, кара тизмеден текшерүү, иш кагаздарда кандай көйгөй болбосун, кайрылыңыздар. Байланыш телефону +7 929 541 02 05. Орусияда кыргызстандык кыз полицияга 100 000 рубль сунуштаганы үчүн кармалды. Орусиянын Курск облусунун соту кыргызстандык Нуржан аттуу кызды 2 айга камакка алды. Бул туурасында орус басылмалары жазды. Маалымдалгандай, облус соттун басма сөз кызматы 17 февралда аталган чечим боюнча билдирип, ал полиция кызматкерине 100 000 рубль пара сунуштаганын айткан. Тергөөнүн маалыматы боюнча Кыргызстандын жараны Орусияда мыйзамсыз жүргөндүгү аныкталган. Ал полиция кызматкерине медициналык мекемеде алкогол
алкоголдук ичимдикке экспертиза тапшырып жатып, акчасын уштаган укук коргоо кызматкерлери акчаны алуудан баш тарткан. Аялга карата Орусиянын кылмыш жаза кодексинин 30-291 беренеси пара берүүгө аракет кылуу боюнча кылмыш иши козголуп, ал 2 айга камакка алынган. Мындан тышкары аны депортациялоо иши да каралып жаткандыгы кошумчаланды. Булак Супер KG. Узак кезектен элдин аягы көрүнбөйт. Улуттук госпиталдагы көрүнүш. Видео бүгүн тартылган. Автор бейтаптардын алды таңкы 7-ге жетпей келгенин айтты. Улуттук госпиталдын бейтапканасынын жетекчиси Бүбү Ибраимова мындай узун кезек боюнча түшүндүрмө берди. Аймактардан багыттама менен келгендер көп. Алар дем алыш чыгып, иштери дүйшөмбү, шейшемби бүтүрүп кетели дешет. Адатта ушул күндөрү киши көп болуп жатат. Иш саат 7:30да башталат. Ага чейин эрте кирип, эрте кетели деп 7-ге жетпей кезекке турушат. Бейтапканада ар кандай профилдеги 38 адис иштейт. Ар бирине күнүнө 16-18ге чейин норма коюлган. Бирок киши көп болгондуктан 20-24кө чейин талон берилип жатат. Эртең менен саат 10-11ге чейин ушундай киши көп болуп кетет. Андан кийин суюлат, деди Ибраимова. Ал чүй Бишкектеги айрым үй бүлөлүк дарыгерлер борборлору да кээ бир адистер жетишпегендиктен бейтаптарды бул жакка жиберерин айтты. Мындан тышкары бейтаптар пландуу жаткырууга да ушул жактан уруксат алары белгилүү болду. Булак Спутник KG. Мен ушул жерден суроо берет элем. Өзү бул Валентин күнү деген кандай майрам? Бул эмне болгон майрам? Ким жооп берет буга? Бул мындай расмий түрдө бизде кабыл алынган бир кандайдыр бир майрам эмес. Бул өзү эле жаштар арасында Европадан жанагы день влюбленных деп коет, баягы бирине бири жакшы көрүшү белән анан кийин жанагы андай мындай кичинекей открыткаларды берип, бул мындай бирок расмий түрдө ушундай өткөргүлө мындай болот, жобосу тигиндей деген колго алынган эмес. Бул баягы өзүнө эле баягы өспүрүмдөр арасында эле, анан жаштар арасында, студенттер арасында өзгөчө тараган. Мына өзгөчө ушул майрам мектептерде катуу белгиленип атыптыр да. Анан эми бул өзү негизи тарыхын алганда бул эркектин эркекке сүйүүсүн айырмаган бир майрам экен да. Бул жиркеничтүү майрам экен. Ошондуктан ушундай майрамдарды токтотуш керек да. Мектептерде жана башка жерлерде сөзсүз түрдө точка коюш керек.